Кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап айтканда да катуу айтам туугандар. Түшүнгөндөр түшүнөт, бийликтин буга окшогон кыргыз элинин түндүк эли, жалпы кыргыз эли эмне үчүн Mikrofon boşa gönderiyle Süleyman'a bakalım. Kızırga tiyversin. El hazır ayıl çoğum. Bu emye kılgan baldardı biz koldaşımız gerek. Mına Assalamu aleykum. Gel oğlum gel. Gel lan. Эгерде бүгүнкү күндөгү бийлик, бүгүнкү күндөгү мамлекеттин бийликтегилер адамдын укугун коргой албаса, адамдын укугун тебелей турган болсо, же болбосо мыйзамдарды кайсыл бир адамдарга колдонуп, кайсыл бир адамдарга колдонбой турган болсо, анда эл өзү чыгып акыйкаттыкты орнотуш керек. Башка бизде жол жок туугандар. Бизде башка жол жок. Биз суранабыз. Biz ötünöbüz, mıyzamdı karagıla deybiz, mıyzamdın negizinde gana işteyli deybiz, suranabız. Bирок эгерде ошону көңүлүнө албастан, тоң моюнду кылышып, өз билемди кылышып, өздөрүнүн саясий оппоненттерин, өздөрүнүн саясий каршылаштарын мамлекеттик күчүн колдонуп туруп, жок кыла турган болсо, же ошого бара турган болсо, ошого аракет кыла турган болсо, анда саясий аренага эл чыгат, элдин үнү чыгат. Элдин күчү чыгат туугандар. Мына ошол убакытка биз жакындап калдык окшойт чамасы. Себеби урматтуу туугандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен мисал кылып айтып кетейин, муну бардыгыбыз эле билебиз. Мен өзүм 9 ай ошол жерде камакта олтурдум. Мунун баарын өзүм аркылуу өткүзгөм, билем. Бүгүнкү күндөгү Акматбек Келдибековичтин акыбалын дагы мен сезип турам. Bir күннөн кийин камалганда эмне болот, 2 күннөн кийин камалганда эмне болот, элинен эмнени күтөт, туган уруктарын кандай болот, бир туугандары, жакындары, достору, эл журту кантип турат, мунун бардыгын мен өзүм аркылуу өткүзгөмүн. Ошондуктан мен силерден суранаар элем. Акыйкатсыз темир тордун артында отурган баланы, акыйкатсыз темир тордун артында элим, жерим деп туруп отурган баланы коргоп калуу силердин ишиңер туугандар.